81 депутат Асылбек Жээнбековду үй камагына чыгарууну суранды. Жогорку кеңештин 81 депутаты Бишкек шаардык сотуна депутат Асылбек Жээнбековдун бөгөт чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча кайрылууга кол койду. Бул тууралуу Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов билдирди. Жогорку кеңештин депутаттары кол койгон кайрылууда баш мыйзамдын 78-беренеси одоно бузулуп жатканы айтылган. Баш мыйзамдын 78-беренесинде парламент депутаты кылмыш жасоо маалында кармалган учурдан тышкары Жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен гана кылмыш жоопкерчилигине тартылаары жазылган. Буга чейин Жогорку кеңештин 74 депутаты кумтөр иши боюнча камакка алынган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча кайрылууга кол койгон. Асылбек Жээнбеков 31 майда кумтөр иши боюнча 2 айга камакка алынган. Булак Азаттык. Нышанов мага ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө добуш жеткен жок. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов аны Атамекен фракциясынын лидерлигинен алуу тууралуу чечим мыйзамсыз экенин айтууда. Буга чейин Жогорку кеңештин расмий сайтына Атамекен фракциясынын лидери болуп депутат Шералы Абдылдаев шайланганы тууралуу маалымат чыгып, кийинчерээк өчүрүлдү. Жогорку кеңештин маалымат кызматы Атамекендин лидери шайлоо боюнча фракция чечиминде талаштуу жагдай жаралганын, эртең так маалымат берилерин билдирди. Депутат Сайдулла Нышанов ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү үчүн жетиштүү добуш чогулбады деп эсептейт. Бизде 11 депутат лидерге ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөндө депутаттардын 3-төн 2-си колдошу керек. 8 депутат ишенбөөчүлүк көрсөтүш керек болчу. Булардыкы 7 болуп калды дейт. Ал эми фракциянын жаңы лидери болуп шайланганын билдирген Шералы Абдылдаев фракция чечими мыйзамдуу экенин айтып жатат. Булак Азаттык. Назира Айтбекова мынча жүдөгөн бийлик тарыхыбызда болгон эмес. Мындай пикирин алып баруучу актриса Назира Айтбекова жеке баракчасына жазды. Ысык суу жок дагы эле, мынча жүдөгөн бийлик тарыхыбызда болгон эмес эй. Кыргыз эли өзү тандаган бийлик, не дей аласың деген. Булак аргумент кейжи.